Салам достор, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябай даамдуу, тоюмдуу кат самса болмокчу. Видеобузду алыстабайбыз. Лайк басып, соңуна чейин көрүңүздөр. Алгач 500 грамм унга 200 грамм сливочный маслону кошуп алуу керек. Андан соң жылуу сууга 2 чай кашыкта туз кошуп жакшылап аралаштырып, аз-аздан куюп аралаштырып камыр жасап алабыз. Камырыбыз өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо жумшактыкта болушу керек. Аны 1 саатка тыныктырып алып коебуз. Фаршы үчүн бизге 300 граммда пияз керектелет. Аны чука кылып турап алабыз. Туралган пиязды колубузда жакшылап аралаштырып эзип алабыз. Үстүнө 350 граммда эт коштук. 2 чай кашыкта туз, 1 чай кашыкта кара мурч кошуп, баарын жакшылап аралаштырабыз. 4 аш кашыкта өсүмдүк майынан куйдум. Камырыбыз дагы тыныгып чыкты. Аны 4 бөлккө бөлүп алдым. Ар бирин зубала кылып алабыз. Бир аз тыныктырып койсоңуздар жакшы жайылат. Биринчи зубаланы жайып баштадым. Жайып алган соң эритилген сливочный маслону үстүнө сүртүп чыгуу керек. Жакшылап сүртүп чыккан соң оройбуз. 8 сантиметрдеги аралыкта кылып бөлүп алабыз. Булардын ар бирин жайып чыгуу керек. Фаршты салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп аласыздар. Үстүнө жумуртканын сарысын сүртүп койдум. Жана кунжут сеп койдум. 200 градуста 25-30 мүнөттө бышырып алабыз. Мына биздин самсалар бышып чыкты. Бул самсалар башка самсалардан аябай даамдуу, тоюмдуу, кооз жана дасторкондун көркү болгондугу менен айырмаланат. Албетте сиздер да даярдап көрүңүздөр, сунуштайм. Ошондой эле видеобуз пайдалуу болгон болсо, лайк басып, пикир калтырып коюңуздар. Каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.